Учурда той мааракелер көп болуп жаткандыктан унаа кортеждери жолдо көп жүрөт. Ошол эле учурда той ээлеринин видео съемкалары үчүн эки катар болуп айдагандар дагы бар. Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери кортеждердин айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. 3 колонна түшүп алып айдабай, 1 колонна түшүп деле мындай ынтымактуу айдасаңар болот. Айнектен чыгартпагыла. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин эскертүүсүнө карабай жол эрежелерин бузган айдоочуларга авто бейбаштык беренесине ылайык 15 000 сом айып пул салынат. Жол кырсыктарын алдын алуу, жол кырсыктарынын кесепетинен каза болгон адамдарды жана жаракат алгандардын санын азайтуу, алардын алдын алуу болуп эсептелет. Авто бейбаштык боюнча эгер биринчи бөлүк менен жасай турган болсо, биринчи түшкөндө 15 000 сом айып пул салынат. Эгерде ушул эле жосун 1 жылда 2 жолу кайталана турган болсо, 6 айга айдоо укугунан ажыратылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн мындай эскертүүлөрүн айдоочулар түшүнүү менен кабыл алышып, адам өмүрү баарынан кымбат экенин билдиришти. Биз анын негизи мыйзам чегинде эле айтабыз, эми ошол баягы Манас күмбөзүнө киреш жерде бир 20 метр жерде өстөр суранчы. Эми азыр монда бизди мыйзамга такканда биз ага да уже жол бербей алдык. Азыр бир катар болуп эле айдайбыз, мына түшүндүрмө жумуштар жүрдү го, ошодон кийин биз болду. Ага жол бербейбиз, бир катар эле айдайбыз болду. Статистикалык маалыматка ылайык Талас облусунда жол кырсыктарынын саны былтыркы жылга салыштырмалуу өсүп кеткен. Өткөн жылы жол кырсыктарынын кесепетинен 8 адам каза болсо, быйылкы 7 ай аралыгында 19 адам көз жумган. Былтыр ушул учурга 68 жол кырсыгы катталып, 8 адам каза болгондо, анын кесепетинен 125 адам жаракат алган. Ал эми быйылкы жылда айта турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин 7 ай бүгүнкү күнгө чейин 87 жол кырсыгы катталып атат. Анын кесепетинен 19 адам каза болуп калып атат да, жаракат алгандар болсо 174 болуп атат. Талас облусунун аймагында жол эрежелерин сактоо максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери байма-бай атайын рейдтик иш-чараларды өткөрүп келет. Деген менен ар бир айдоочу өзүнүн жана жолдо жүргөн жарандардын өмүрү үчүн жол эрежелерин так сактоосу керек. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.